Отунбаева өткөндө жана шаар айрымдыктардын баары болуп алды, биз алардын деңгээлине түшпөйбүз деген пикирин айтпадыбы? Анан бул пикирди сиз кандай кабыл алдыңыз? Негизи эле ошентип айтканга акысы бар беле? Биздин элибизде керемет касиеттүү сөздөрүбүз бар. Кызга 40 үйдөн тыйбы деген сөз бар. Анан 40 үйдөн тыйбы болуп атса, бүтүндөй ич көйнөктөрүн музейге илип алып көчөгө чыгышты, муну жапайычылык деп коет. Муну аябагандай катуу сабатсыздык деп коет. Мүмкүн бул киши Лондонго барып алып ушул ишин жасап көрсө болмок. Лондонго барып ушул ишти жасаган болсо, анан ошол өзү сыйынып жүргөн демократтар кандай жасаганын көрсөтүп коет эле. Мына Францияда ушул иштерди жасап көрөбүз деп чыгышты. Не деген урду соккуга калышты. Украинада көрүп атасыздар, эмне деген ушул жылаңачтанабыз деген аял затын эмне деген күйлөргө салып атат, көрүп атасыз. А биздин элибиздин улуттук маданиятында, каада салтында аял заттын чачын тарагандан кийинки таракта калган чачын да жерге таштабайт. Дамбалын эмес, кечирип койгула. Таракта калган чачын да жерге таштабай, ошону ороп, акырын кишинин буту тийбей турган жерге, кишинин көзү көрбөй турган жерге кыстарып коет. Бул керемет биздин маданиятыбыз. А бирок Отунбаевада мындай түшүнүктөрдүн чети да жок. Ал өзү айылдан келбей асмандан түшүптүрбү?